Келер сөз Калыбек Жапаров. Калыбек Жапаров барбы? Коррупцияны кимдер жасайт? Албетте, мамлекеттик бийликтин 3 бутагы болгон мыйзам чыгаруу, аткаруу жана сот бийлигинин өкүлдөрү жасаары талашсыз. Ошол коррупционерлерден карапайым эл мамлекет жабыркайт. Темирдей тартипти бийлик бутактарына киргизбесек, анда жемкорлор уурдай беришет. Өздөрү каалаган ишти жасай беришкен соң, жоопкерсиздик кылмыштуулукка айланат. Коррупциялык жол менен элдин, мамлекеттин байлыгын уурдап тоноо бул чыккынчылык, элине, жерине, мамлекетке болгон чыккынчылык болуп эсептелет. Тартип жана плюс жоопкерчилик бул өнүгүүнүн жолу. Өнүгүүнүн жолуна түшүү үчүн люстрация мыйзамын кабыл алып, коррупцияга каршы ачык күрөшпөсөк, анда баягынын эле таягы болуп, төңкөрүштөн башыбыз чыкпай жүрө беребиз. Коомдон бөлүнгөн көпөстөрдүн шаарчаларындагы элиттүү үйлөрдү көрүп, жаңы жол тандабас машинелерин көрүп, мойнубуз толгонуп, кеткиче суктанып карайбыз. Алар кадимки эле бийлик бутактарында 20-30 миң сом маяны алып иштеп жүргөн мамлекеттик чиновниктердики болуп чыга келет. Алардын көпчүлүгү жемкор уурулар, көзү байлыкка тойбогон, ата тегинен бери элдин эсебинен жашаган көпөс чиновниктердин балдары, же сот, прокурор, тергөөчү, же эсеп палатасынын кызматкери, же салык инспекциясынын кызматкери, жана башка ушуга окшогон майлуу сүттүү жерде иштеген мамлекеттик кызматкерлер болот. Мына ушулар эчендеген карапайым элдин жетим жесирдин акысын уурдап жеп, көзүнөн жаш, жүрөгүнөн кан агызды, жан кыйылды. Элибиз башка элге жалданып, мигрант деген термин менен кул болду. Чет элге кеткен жаштарыбыздын көпчүлүгү өз журтуна кайра келбей, мекенин алмаштырууга аргасыз болуп, башка өлкөнүн жарандыгын алып кетти. Эчендеген улан кыздарыбыз чет өлкөлөрдөн груз диесто болуп келет. Мына ушул кызыл кулак жеп тойбос жемкор көпөстөрдөн улам Кыргызстан жок болуп кетүү коркунучуна такалды. Кыргызстанды сактап калуунун бир эле жолу бар. Бул люстрация жолу менен мамлекеттик кызматта иштеген коррупциялашкан системаны, чиновниктерди мыйзам чегинде жоопко тартып, эч убакта мамлекеттик бийликте иштебей турган кылып, чектөө киргизүү зарыл. Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз люстрация боюнча мыйзамды тез арада кабыл алып, ишке ашырып берүүңүз мезгилдин эңсеген талабы болуп турат. Сизди эл ишенип көрсөтүп шайлаган жана дагы чечкиндүү кадамдарды жасайт деп элибиз ишенип күтөт. 6 октябрдагы элдик көтөрүштүн максаты, үмүтү сөзсүз аткарылышы керек. Ата бабасынан мураска калган менчиктей көрүшүп, кызмат орундарын чайкоочулук жол менен сатып, базарга айландырган жемкорлордун аракети сөз жүзүндө токтогону менен иш жүзүндө токтой элек. Бүгүнкү күндө өзүн өзү актай албай банкроттук абалга келген мамлекеттик мекеме ишканаларды менчиктештирүүнү мына люстрация болгондон кийин, мыйзам кабыл алынгандан кийин, бийлик бутактарын жемкор коррупционерлерден толук тазалагандан кийин жүргүзбөсөк, анда приватизацияда эски коррупциялык жол менен прихватизация болуп, мамлекеттин мүлкү уурулардын колуна өтүп кетпейт деп эч ким кепил боло албайт. Менин сунушум ушул люстрациядан кийин мамлекеттик менчиктештирүүнү жүргүзсө. Рахмат. Лира Усубалиева.